кандай болду, эмоциялар кандай болду, үйдөгү атмосфера кандай болду, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мээрим эжем күрөшүп жатканда мен үйдө эмес болчумун. Өзүм көлдө сбор өтүп жаткам. Биз дагы бир жака даярданып жатканбыз чемпионат мэрага. Анан эжемдин подружкасы, дос кызы, күрөшкөн кыздар болуп комнатада эле отуруп көрдүк. Мээрим эжем биринчи болгарканы утканда баарыбыз аябай сүйүндүк, баарыбыз ыйлап, анткени аябай кыйын беттеш болду. Экинчисинде Нигерияга утулуп калганда кандай десем, бир туман болгондон кийин аябай жаным ооруп, аябай ыйлап жаман болдум. Анан үчүнчүгө күрөшүп атканда биз баардыгыбыз чогуу отуруп көрдүк. Ошондо үчүнчү местаны прям утканда баарыбыз туруп, ордунан секирип туруп ыйлап, аябай катуу сүйүндүк да баардыгыбыз. Кудай буйруса 2024 Парижде өтө турган Олимпиадага эжем менен чогуу барам деген максаттарым бар менин дагы. Куттуктайбыз жеңиш менен агай. Кандай кабыл алдыңыздар? Сиздер күткөн жыйынтык болдубу? Үй бүлөдө кандай майрам болду? Ошол жөнүндө айтыңыз. Бул Олимпиададагы медаль деген биздин мен эле эмес, баардык кыргыз элин сүйдү деп ойлойм. Анан айылда болсо аябай чоң майрам болду. Ошо баары чогулуп алып бир жерден ошо мээримдин күрөшкөнүн көрүшүп, айылдаштарыбыз, инелер, туугандар, мындайча айтканда ошо 3-4 күн болуп калды үчүнөн бери. Алиге чейин майрам болуп атат. Бул эми жалаң эле мээримдин ийгилиги эмес, бул эми баардык кыргыз элин сүйүнүчү деп ойлойм. Жакшы иш кылып, кыздарга Кудай не деп коет, ден соолук берсин, өмүрлөрү узун болсун. Келечектеги мындан дагы жакшы жетишкендиктер болсун. Анан агай, сиз эми кызыңызды эң биринчи залга алып келген күнүңүз эсиңизде да. Ошол күн менен азыркы күндү салыштырганда кандай болуп атат? Негизи эле кийин кызым Олимпиадада күрөшөт деп ойлодуңуз беле? Мен эми өзүм тренер болгондон кийин ошол кыздардын баарын 10дон ашык кызды, 15 кызды өзүм набирать эткем, ошо Бакая Төрөнүн биринчи маягынан. Анын ичинде мына азыркы белгилүү болуп калган кыздардан Мээрим, Айпери экөө основной бир класста окушат, бир айылдан бир класста окуп, ошо мына кичекейинен чогуу заниматься эткен. Анан мен буларды кичекейинен эле ошо силер Кудай буйруса чемпионат Азияга, мирге, Олимпиадага күрөшөсүңөр, только эмгек керек. Алардын баары ошо бир күндө болбойт, ошо кичинеден айтып, ошолордун кулагын бышырып дегендей, алардын ошо кийинки өздөрүнүн желаниясын, ошо каалоосун ошо тарбиялаш керек да. Бул бир күн эле жөн эле келип эле 1-2 күн күрөшүп кетип калган жок. Булар ошо экөө тең эмгекчил, мээнетчил кыздар болчу. Ошонун негизи баары бул Олимпиадага катышасыңар деп мен буларды ошо биринчи күн болбосо да ошо жаңы баштаган убактан баштап айтып баштагам. Анан Мээрим кимди тарткан, атасын тарткан окшойт. Сиз да күрөшкөнсүз окшойт, өзүңүз жөнүндө да айтып. Эми биздин семьяда баарыбыз спортивный семья. Например, биздин семьяда балам дагы мастер спорт, экинин мастер спорт. Ушу үйдө 5 мастер спорт бар. Мээрим болсо заслуженный мастер спорт болуп калды, уже нормативин толтурду. Баягы баардык нерсе бул илгери биз институт окуп жүргөндө деле бул научно деле доказать этилген, бул обязательно набор кылганда ошонун гендик эмесине караш керек. Например, мындай да эми, например, ырдап жүргөн кишини оңой менен спортсмен кыла албайсың. Спортсмен кишини артист кыла албайсың, мына ошондой да адамдын өзүнүн таланты, желаниясы болмоюнча эч кандай болбойт. Биринчи очередь талант. Анан кийин таланттан кийин эмгек ошол. Чоң рахмат ага. Куттуктайбыз дагы чын жүрөктөн. Бекдөлөт, бул Олимпиада оюндары сен үчүн эмнени берди? Кандай тажрыйба алдың? Ошол жөнүндө айтсак. Бул Олимпиадада мен биринчи Олимпиадам болчу. Чоң тажрыйба алдым. Жакшылап даярданып баргам. Буйрулган экен. Буйрулса эмки Олимпиадага мен мүмкүн болушунча жакшы даярданып медаль алганга аракет кылам да. Рыбокто өзүңдүн тапшырмаңды аткара албай калдыңбы? Негизи рыбокто максималдуу кайсы салмакты көтөрөйүн дедиң эле? Рыбокто мен бул тренировкадан 170 салмакты көтөргөм. Ал жактан ошол 166 көтөрдүм. 170 кайта салмагымды көтөрө албай калдым да. 6 кг вес койгом. Ага чейин 6 кг вес коюп, кичине вес койгондон кыйналып калдым окшойт.
машыгууда көтөрүү менен ошол мелдеште көтөрүү, олимпиадада көтөрүүнүн ортосунда кандай айырма бар? Олимпиаданын сүрүү кандай экен? Олимпиадада сүрүү бул чемпионат Азия бир чемпионат мирге окшош эмес. Ал жакта бир өзүнчө чоң деңгээлде мындай аурасы башка олимпиада чыгып келаткан өзүнчө бир аура. Негизи сенде коло медаль алганга жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу да. Эгер ошол 177 эмес, 174 же 175 көтөрсөң, рух көтөрүүдө. Андан ары 216 деле көтөрүүгө менимче шанс болмок, Бул 172, 170 кылып алдым. Биринчи ошо руктон 216 же мен эме аурамен чыкмакмын да, медаль депчи. Уже биринчи подходду түшүрүп алып, кичине өзүмө кичине настроение болуп калдым. Экинчи подходто ошо жараша болуп калды да, экинчи настрой. Сен Улан ага айтып калдың, Бегдөөлөттүн бул көтөрүүсү рывогу күчтүүрөөк депчи. Олимпиадада тескерисинче болуп калды. Кандай түшүнөсүң? Олимпиадада кандай десем, ал жактан ошо экинчи талчоо кичине аксап жаткан бияктан, бул жакта ас көтөрүп, ал жактан мировойдо соперниктерин көрүп, аурадан кармадым да, кураж болуп, өзүмдү баягы мүмкүн болушунча мындай катуу деңгээлде көргөзгөнгө аракет кылдым да, ошондой түшүндүрсөм болот да. Канчанчы жыл болосуң, каяктан болосуң, кантип келип калгансың, кыскача түрдө ошондой. Токтогулда төрөгөм. Токтогул Кайрак айылында өскөм. 96-жыл болом. Ошол. Алдыга кандай максаттар эми? Алдыга ошол эми азыр дагы тынбай уже даярдыктар баштайбыз. Буюрса күздө чемпионат мира, чемпионат Азия бар. Ошодон Кудайымыздан медаль алайын деп аткан үмүтүм бар. Олимпиадага 3 жыл калды Парижге. Кайра эле даярданабыз, буюрса кыргыз элин сүйүнтөбүз, Кудай буюрса. Чоң рахмат, ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Эми бул олимпийский игр это жөнөкөй мелдеш эмес. Буга готовились. Биз ошо элибизди сүйүнтүп медаль алганга аракет кылдык. Анан эми спортто ар кандай болот экен, биз чын эле бир шаг калды эле олимпиада, олимпийский медаль алганга. Bir подходду потеряли кичине ошондо да. А так бы, конечно, биз дагы бир медаль, элибизге медаль алып келгенге бир зор күч жумшаган элек. Эми келечекте бул бала жаш, алдыда да көптөгөн чемпионаттар бар. Жакында эмдиги жылы азиатский олимпийский игр болот. 3 жылдан кийин олимпийский игр Францияда. Я думаю, бул жигит нормально подготовим к этим соревнованиям. Канча килограммга чейин установка бердиңиз эле? Биз начальный подход баарын рассчитаны булар. Баардыгы туура эсептелинген. Ну, немножко физический недостаток болуп чүрүп жиберди да. А так готов был, технически, психологически баардыгына даяр болгон бала. Чего вот именно не хватило? Молодости, опытности, как думаете? Ну, бир жагынан ушу мелдештерге көбүрөөк катыш керек да. Катыш керек. Ошо тапшалтыш керек баланы. Алдыда да көп мелдештер бар, Кудай буюрса, жакшы успехтерди көрсөтүп, элибизди сүйүнтөт деген үмүт бар бул жигиттен. Кийинки олимпиадага, Да, Кудай буюрса. Да. 3 жылдан кийинки олимпиадага Бегдөөлөт менен кошо чыга турган, бара ала турган, жаңы өсүп келаткан балдар бар. Ошол кимдер? Эми балдар бар, мына өткөнкү Рио Жанейрода бронза медаль алган Нижат Артыков, который азыр даярданып атат ушуну. Анан молодой прогрессивный бала Эмиль Молдодосов деген жигит. Ушу үчөөнү планирую эмки олимпиадага. Негизи 1-2-3 баланы лицензия алыш керек да, бири болбосо бири медаль алып калат да.